Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан бир туугандар, амансыздарбы? Бүгүн биз метро Добрынскийдебиз. Добрынскийдин выходунан чыгып эле берки өзүгө өтүп, оң менен ушундай келгенде, могу знак көрүп атасыздар. Гүл сатат бул жерде. Анан бул жерде мен көп эле жолу тарткам, эсиңиздерде болсочу. Кийим дүкөндөрү бар, продуктовый магазиндери бар, дары чөп саткан жерлер бар, авиакассалар бар. Бул жер аябагандай көп нерсе сатат да туугандар. Биздин мекендештер көп эмгектенген метро. Анан могу жерде Миромед аттуу клиника бар экен. Бардык медициналык тармакта элдерге кызмат көргөзөт. Анан иштөө убактылары 9-дан 8-ге чейин экен. Азыр толугураак маалыматты айтып сиздерге көргөзүп берейин. Бул клиника негизи 10 жылдан бери элге кызмат көргөзөт. Көптөгөн мекендештер билсеңиздер керек, комментарияга келүүлөрү боюнча бир жазып кетиңиздер, келип жүргөндөр болсо. Парковкалар билесиздер туугандар, бул жерде негизи парковка жок. Мына наркы бетте мына 150 куболик парковкалар бар. Деги бул жерлер толтура болот десеңиздер, барганда оң жакка, сол жакка айдасаңыздар, эки бети толтура, до конца кое бересиздер. Эптеп батырса болот. Азыр Куда кааласа элге чоң бир арзандатуу кылып жарыя кылалык дегенде мен келип калдым. Бул видеону группадан группага таратып, дос тууга менен бөлүшө кетиңиздер, ойлоруңуздарды жаза кетиңиздер. Мына могул жерден кире эткенбиз, жүрүңүздөр. Киргенде эле могул жерден 1-чи лифттен 5-чи этажга көтөрүлөбүз. Мына Миромед. 5-чи этажга көтөрүлгөндө мына оң жакта Миромед деп жазып турат туугандар. Жүрүңүздөр, кирелик. Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Мына бизди көптөгөн мекендештер көрүп атат. Арзандатуу кылып мына бизди чакырыпсыздар. Кандай болгон арзандатуу, кандай кызматтар бар? Толук бир маалымат беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, достор. Биздин медицинский центр Москва боюнча метро Добрынинскийде, ошондой эле метро Автозаводскаяда. Автозаводская 6-да. Автозаводская 6-да. Люсиновская 13, Добрынинскийде. Биз 2010 жылдан баштап иштейбиз. Биздин медицинский центрге сиздер стоматология, терапия, кардиология, неврология, гинекология, УЗИ, ЭКГ, анализдин 3000ден ашык түрү боюнча кайрылсаңыздар дагы болот. Кандай арзандатуу? Кайсы күндөрү? Биз ушунча жылдан бери иштеп атабыз. Биз ушу мекен жердештерибизди, досторубузду дагы ойлойбуз. Кандай арзандатуу деп атасыздар? Арзандатуу деген кимге гана жакпасын, сөздүн ачыгы. Биз среда күндөрү анализдерге -20% скидка болот. Кандай гана анализ тапшырбаңыз, жаңы айтып өттүм, анализдин 3000ден ашык түрү боюнча кайрылсаңыздар болот депчи. Ошол анализдерге -20% скидка кылып беребиз. Анан биздин Инстаграм баракча бар. Инстаграмда ал жерге сөзсүз түрдө кошулуңуздар. Эгерде өзүңүздөрдүн активдүүлүгүңүздөрдү көрсөтсөңүздөр, абдан биз жума күндөрү бекер кабыл алабыз. Ошондой эле абдан кыйналып аткан мекендештерибизди дагы биз жума күндөрү бекер кабыл алабыз. Ал үчүн сөзсүз түрдө өзүнүн активдүүлүгүн көргөзүш керек. Да, ооба. Жакшы. Анан стоматология боюнча кандайдыр бир арзандатуулар барбы? Тиш ооругандар көп болот го деп ойлойм да менчи. Ооба. Тиш оорубасын эч кимде. Эч кимдики оорубасын тиши. Стоматологко консультация бекер. Биздин стоматологдор абдан мыкты, мындай айтканда, сөз өзүнүн жумуштарына бекем. Консультация стоматологко бекер, ошондой эле гарантия 1 жыл. Кылган ишине 1 жыл гарантия. Кылган ишине 1 жыл. Эгерде 1 жыл ичи бир аз түшүп калса, кайра келип, ошол докторго кирсеңиздер, бекер жазап берет. Анткени биз гарантия менен жазайбыз. Гарантия 1 жыл. Анан бул жерде жанагынтан бери турабыз, негизи ачык айтканда, клиенттер көбүнесе кыргыздар эле эмес, өзбек, тажик, орустар деле бул жерге дарын алып келет. Эч ким оорубасын, чет жерде жүрөбүз. Ооруп калсаңыздар, кайрылсаңыздар болот деген бир майнда тартып атабыз. Анда бир катар көргөзөлүк, анда тааныштырбайбы? Сөзсүз түрдө. Аябай чоң экен, могу бир больница сыяктуу эле экен да, где-то 500-600 квадрат метрдей чыгат. Муну тапканбачы. Ооба, ооба. Бизде күнүнө 25ке жакын доктор
приемдорду кабыл алат. Ошон үчүн достор, Жазылып келген оң экен да. ооба, күтүп калам, кеч болуп калат деп түк ойлонбоңуздар. Анткени докторлор жетиштүү бизде. Жүрүңүз анда, тааныштыралы. Жүрүңүздөр. Анда эмесе биздин хирург травматологко кирели. Бул жака. Бакытбек Искендерович. Ассалам алейкум. Кандайсыз? Келиңиздер. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Иштериңиз болуп атабы? Кыскача элге маалымат бересизби? Биз реклама тартып атабыз азыр. Көптөгөн мекендештер көрүп атат. Канча жылдык стажыңыз бар? Кандай? Мен Мусаев Бакытбек Искендерович, 20 жылдык стажым бар. Хирургиялык, травматологиялык ооруларга жардам көрсөтөм ушул жерде. Кайрылгандар көппү? Белин кокустаткандар, жыгылгандар көбөйүп кетти азырчы. Азыр эми заманга байланыштуу мына самокаттардан жыгылып, буту колун кокустаткандар көбүнчө келишет. Курьерлер, Курьерлер, анан жаан чачын башталып, тайып жыгылып, ушундай травма алгандар келе башташты уже. Колдон келишинче жардам көргөзөбүз, деме? Колдон келишинче. Ишиңизге ийгилик. Ошондой эле бизге мекендештерибиз эмес, башка улуттагы жарандар да келишет да, кайрылышат да. Биздин Бакыт байкенин атагы каты чыкты. Тынч болуңуз, ар дайым элдин кызматында боло бериңиз. Бул жердин аксакалы сиз окшойсуз, а? Көп жылдык опыту менен мындай айтканда. Машалла, ишиңизге ийгилик. Кайгынан баштайбыз эми? Анда эмесе биздин уролог Айбек. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, өзүңүз. Иштериңиз болуп атабы? Бизди көптөгөн мекендештер, жигиттер көрүп атат. Көбүнесе ушул Россия жергесинен көрүшөт биздичи. Глобалдуу бир мындай маек болчудай да. Уялбастан, тартынбастан ачыкчасына сүйлөшөбүз эми. Урология боюнча кандай оорулар менен көп жаштар кайрылат, дабалары барбы? Ошол боюнча кыскача эл менен амандашып. Саламатсыздарбы? Менин атым Аббасов Айбек. Стажым 6 жылдан көбүрөөк. Урология азыркы учурда Москва шаарында жаштардын ортосунда кеңири жайылган бул инфекция, которая передается половым путем, то есть жыныстык катташтан келип чыккан оорулардын көбү кайрылышат жаштардынчы. Алардын көпчүлүгү ошол ооруну өткүрүп, анан кайрылышат да врачтаргачы. Андан кийинки эле оорунун экинчиси бул почкасында тузу барлар көбүнчө келишет. Анан приступтар менен кайрылышат. Калгандар көбүнчө ошол основной. Жаштарга кандай кеп кеңеш бересиз? Жигиттерге основной. Жигиттер Агалык советиңиз да? Негизинен ушул оорунун себебинен ажырашкандар да көп да Москвадачы. Ушул эле оорун ИПП менен ооругандар ажырашкандар көп. Себеп дегенде бул эки жашоонун бир семьянын ортосунда сомнение пайда болуп калат бири-биринечи. Менде болбосо сенде кандай болуп калсын депчи, турмуш үчүн жетелеп келишет. Бир агалык айтканым, жөн эле жүргөн жакшы да, саяк жүрсөң таяк жейсиң деген туура да өзү. Бирок кайрылса, Кудай кааласа, жыйынтыктары жакшы бүтүрүп бергенге колдон келсе жардам көргөзөбүз. Ооба. Биринчиден орун берген Алла Таала, шыпасын Алла Таала берип, биз себепкер болобуз, Кудай кааласа. Жыйынтыктар жакшы. Ооба, Кудай кааласа. Ишиңизге ийгилик. Рахмат чоң. Ар дайым элдин кызматына боло бериңиз. Тынч болуңуз ага. Сизге рахмат айткандар деле көппү? Үйлөнүп, балалы болуп деген. Ошол уруксуздук боюнча кыскачадан сүйлөп койдук окшойбуз. Ошол оорулар оору болуп калабы же кандай болот эми? Көбүнесе сууга өтүп кетти деп жүрүп калтат. Ошондой жашооңузда болдубу бир? Бул жардам берип, кийин балалы болуп келип рахматын айтып, депчи. Көптөн бери биякта. Жок. Негизи булга чейин биз Екатеринбургда иштегенбиз, Екатеринбургда, Свердловской областта. Балалы болбой жүргөндүн бирден бир себептери да 2 жыл, 1 жыл чогуу жашашат да. Анан аялын күнөөлөй берет бизде балдарчы, меники жакшы депчи, сенден болуп атат деп. Самом деле спермограмма тапшырыш керек, анан тапшырганда балдар аз чыгат, жолбосу вообще низкий чыгат да. Ал себеп дегенде вовремя кайрылган эмес да, ооруну өткөрө берген болот. Кудай кааласа күчөйтсө болобу ошону? Дарылары бар, күчөйтсө болот. Балалуу болгондор да бар, Кудайга шүгүр, дарылар менен. Азыркы учурда лечение алып аткандар жакшы жыйынтыктары бар. Жакында күтөбүз. Жакшы, молодец. Ишиңиз ийгилик ака. Тынч болуң дагы. Болуптур.
негизи бөйрөк оорулары боюнча дагы эже карындаштар урологко кайрылсаңыздар болот экен демекчибиз да. Жүрүңүз эже, каяктан баштайбыз эми? Анда эмесе жүрүңүздөр. Бул жактан Кайгана? Бул жагабы? Гинекология. Кандайсыз эже? Саламатсыздарбы, келиңиздер. Жакшы. Өзүңүз боюнча кыскача маалымат бересиз эже. Бизди көптөгөн эже карындаштар көрүп атат. Мен гинеколог врачмын, стажым 10 жыл. Бул жерде биз мына гинекологический кабинет, гинекологиялык оорулар менен жана кош бойлууларды прием кылабыз. 9 айга чейин наблюдать этебиз. Учеткадан коесуңар? Учетко дагы коебуз. Бул жерде прием өтөт. Кальпоскоп аппаратыбыз бар, кальпоскопия тартабыз. Анан в целом ушул прием кылган жерибиз. Сиз да айтып калды, негизи клиенти көп. Обед убагында кылбай 4-5терде кылат деп. Жазылып келген оңго ошондо сизге же кандай? Жазылып да келет, анан очередь менен да киргендер болот. Ар кандай дарттар менен келишет. Анан кээбирки пациенттерди 20 мүнөт, 30 мүнөт принимать этсем, кээбиркилерди 1 саатка чейин болуп калышы мүмкүн. Анткени ар бир айымга мындай жакшы внимание бөлүп, баардыгын түшүндүрүп бериш керек. Ошого да көп убакыт кетет да. Ошон үчүн иногда обед кылганда убакыт болбой калат. Ишиңиз ийгилиги эже. Ар дайым элдин кызматына боло бериңиз. Рахмат. Айткандай эле терапевт, невролог агабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, келиңиз. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Бизди көптөгөн мекендештер көрүп атат. Өзүңүз боюнча кыскача маалымат айтып бересиз анда. Мен аты жөнүм Тургунбаев Темирлан Шабданбекович, кесибим боюнча терапевт, невропатолог. Азыркы учурда ушул Москва жергесинде эмгектенип жүрөбүз. Москва жергесинде эмгектенип жүргөн мекендештерге кайрылат элем. Эгерде ден соолугуңуздарда кандайдыр бир көйгөйлөр жаралып, медициналык жардам керек болсо, анда биздин клиникага кайрылсаңыздар болот. Биздин клиникада көп тармактуу адистер бар. Мисалы, бизге давление менен келишет, тамак оору менен келет, острый фарингит, танзилит оорулар менен келет. Өз убагында жардам көрсөтөбүз. Сиздер да келип, ден соолугуңуздарга кам көрүп кетсеңиздер болот. Сиздерде детский врачтар деле барбы негизи, кандай? Детский врачтар дагы бар, жаш балдарды көрөт, специалист педиатр бар. Ал дагы ошо өзүнүн келген бейтаптар көп болот, жаш балдар. Өзүнүн кызматын аткарып, тез жардам көрсөтөт. Колунан келгенче. Ар дайым элдин кызматында боло бериңиздер. Айткандай эле туугандар, негизи Москва жергесинде да ушундай клиникалар бардыгы чынында мени кубандырат. Көп негизи клиникаларчы, ар метролордо болсун. Негизи да бул айткандай эле бул жерде мындай кыргыздар деле эмес, орустарды, өзбек, тажиктерди деле тейлейт экен да. Кеңири кайрылсаңыздар болот. Стоматологдор бул жакта негизи аябай көп экен. Алардын бири. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бизди көптөгөн мекендештер көрүп атат. Стоматологиялык бардык кызматтар боюнча кайрылса болобу? Бир кадар санап өтөсүзбү же? Биринчиден ассаламу алейкум. Экинчиден ушу биздин медцентрге куш келипсиздер. Биздин медицина Мирамедде бардык тармактарда кызматыбызды кылабыз. Стоматология эмес, жана башка гинекология, терапия, кардиология. Аябай чоң экен негизи. Биздин медцентр аябай чоң. Биздин кардарларга эмне дейбиз, ушу келип биздин кызматты алып, стоматология тармагында болсо, бизде бардык түрүн кызмат кылышат. Брекет, тазалоо, тиш жулуу, имплант коюу деген. Келип биздин медцентрге келип кетсеңиздер болот. Канча жылдык стажыңыз бар өзүңүздө? 10 жылдык стажым бар. Ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Тынчамалыкта жүрө бериңиздер. Эч ким тиш оорубасын. Тиш оорugан аябай азап да. Чачка чейин чыгып келип турабыз. Доктор, эгерде мен сизге келип, тишим боюнча көрсөтүп, консультация алсам кандай болот? Консультацияңыз канча турат? Консультация бизде медцентрде бардыгы бекер. Келип көрүнүп кетсеңиздер болот. Консультация бекер болобу ошондо? Консультация бекер. Бизде дагы детский стоматологдорубуз бар. Алар өзүнчө кызматтарын кылышат. Коркпостон кайрылса болот. Коркпой эле келип бардык ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат, сиздерге да ийгилик. Рахмат. Мына бул жакта процедурный кабинети бар экен. Келип ысуу үкөл алып, лечение алып кетсеңиздер дагы болот мына. Мына ушундай. Кеңири коркпостон метронун жанында экен. Ушундай эле кирип үкөлдү алып кете бересиз дальше. Мына бул жерде УЗИ аппараты бар экен. Бул канча миллиондук УЗИ аппараты эми? Бул
акыркы модельдеги экспертный аппарат былтыр алынган. Акчасын айтканда акчасы өтө эле көп. Кымбат, өтө кымбат. Бул жерде функциясы бардык органдарга маслашкан. Буну кандай десем, врач, УЗИст эмнени кааласа ошону көрө алганга бардыгына жетет негизичи аппарат. Бир органды канчага көрөсүңөр? Мисалы мен жүрөгүм ооруйт же бөйрөгүм ооруйт да. Эхону дейт, жүрөктү тартканды. В зависимости от сложностуна карап айтат сеналарынча. Анан эгерде брюшной полость болгон болсо, полностью печень, өт, почкалар, селезенка, пожелчная железа, ани бардыгы кошулганда брюшной полость, ички органдар 2,5 миң болот. Эгерде отдельный кылган болсо 1000 сомдон болот ар бир органча. Полный бир көрүнгөн жакшы экен анда. Бирок бул аппараттын эң өзгөчөлүгү мында 4D көрсө болот дажечи. Азыркы беременныйлар көрөт го. Сүрөттөрүн чыгарып, ошолорун көрсө болот. Даже мынада, например, мына ташта, мына почкасында таш бар экен, кичинекей куун почкасын көрсө болот. Даже разный свет болсо да болот, разный мындай светтерин өзгөртсө болот. Бул иштеген врачка жеңилдик да, бул акыркы аппараттын өзгөчөлүктөрү ушул. Бунда 4 датчик болот, жүрөк тартат, брюшной полость, баш айланган, башым оорутат дегендердин УЗИ моюндагы сосудтарын көрсө болот. УЗИ ишен. Полный текшерип берет кыскасы бул УЗИ аппарат. Полный текшерип берет. Кайласаңыздар болот. Мына ушундай туугандар. Колдон келишинче тартып көргөзүп берүүгө аракет кылдык. Бул жерге кайрылсаңыздар болот. Номерлерин коюп койдук. Ишиңизге ийгилик эжеке. Рахмат. Биз сиз жөнүндө дагы аябай алыстан уктук, сөзүн ачыгы. Анан ушу бизге бир аз убактыңызды бөлүп кеткениңиз үчүн дагы ыраазычылык. Анан бул жерде не толку эми оору боюнча эле кайрылбастан, бул жерде негизи күтүү залы болгондуктан аябай көп очередь болуп кетет экен. Ооба, кээде болот. Баш кошкондор болот деп калганбыз. Жакшылардан болуп турабы? Ооба, кээде ойлошот, медицинский центрге келгенде эле ооруп келет депчи. Кээде болот, бул жерден бирөө ооруп калат, подружкасы менен келет. Бирөө ооруп калат, досу менен келет. Анан ушул жерде күтүү залында отурушуп, таанышып, баш кошуп калышат. Болду ошондой случай. Болгон. Канча ирет. Анан ошо чогуу жетелешип биздин гинекологко да кайрып калышат. Учетко келип калат да. Ошол үчүн достор, медицинский центр дегенде ооруну эмес, ошо жакшылыкты дагы ойлош керек. Ишиңиздерге ийгилик туугандар, эч качан да оорубаңыздар. Рахмат. Тынч амандыкта ушул YouTube аркылуу көрүшүп турар элек, тилеген ой максаттарыңыздарга жетишиңиздер Кудай кааласа. Рахмат туугандар. Лайк басып, группадан группага таратканыңыздар. Москвада эң чоң мен тартып жүргөн клиникалардын бири болду да, ошолчу. Көрүшкөнчө. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнүган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт кеңинекинче коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.